же анча-мынча сиз эмне көрбөй калат, билбей калат деп сүйлөп койгон bir жалган сөз бүтүндөй bir коомду кээде эмне бүтүндөй bir мамлекетти эмне талкалашына bir себеп болот. Кээде мына ошол bir жалгандын айынан бүгүн 4-5 балалуу эр катын үй бүлөлөр ажырашып, канчалаган балдар тирүүлөй, эмне атасы туруп, апасы туруп, эки үй бүлө эки жака ыдырап, жетим калган учурлары болду. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, жалган жаман. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан дагы сахабалар келип, "Я Расулалла, мусулман коркок болобу?" десе, "Болот" дейт. Момундар коркок болот дейт. Мусулман адам өлтүрөбү десе, адам өлтүрүшү дагы мүмкүн дейт. Арак ичеби, зына кылабы, мусулман болгондук үчүн, нәфсү болгондук үчүн бардыгын кылып коюшу мүмкүн дейт. "Я Расулалла, момун жалган сүйлөйбү, мусулман жалган сүйлөйбү?" десе, жалган сүйлөшү мүмкүн эмес дейт. Зына кылышы мүмкүн экен, арак ичиши мүмкүн экен, күнөө кылыш, күнөөнүн бардык түрүн кылышы мүмкүн, бирок жалган сүйлөбөйт дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, ал эми бул жалган жөнөкөй бир сөз болгон менен, жана мен жогоруда айткандай, эки адамды чаташтырат, эки адамды уруштурат. Ал эми эки адам урушканда кээде эмне эки держава, эки мамлекет, кээде бир үй бүлөдө канчалаган адамдар эмне болот экен? Мына ошол эмне бир жалгандын, бир ушактын, бир жалган жалаанын айынан ажырашып, канчалаган балдардын жетим калышына себеп болот. Ошондуктан да шариятыбыз мына ошол чынчылдыкка аябай басым жасаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6 нерсеге кепилдик берсеңер, 5-ти кепилдик берем деп, 6 нерсенин эң биринчиси сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам талап кылган экинчи момундардагы сыфат бул: "Ва афу иза вааттум", уада берсеңер, уадаңарга тургула. Бүгүн биздин коомдун жабыркаганы, какшаганы, бүгүн мына ошол биздин коомдогу журналисттин көтүнөн, башканын көтүнөн, милициянын артынан жанакындай эмне кылып, арыз жазып, башка кылып даттанып жүргөндөрдүн бардыгы мына ошол эки тарап ооз-эки же письменный болсун, айырмасы жок. Мына ошол келишимдерди, уадалар менен бир нерсе саткан, алган, бирок тилекке каршы уадада турбаган, жанакындай эмне уадасында турбаган, момундук сыпаты жок кишилерге бир алданып калып, ал машина алган болсун, үй алган болсун, жер алган болсун, жана башка эмне мына ошол келишимдердин аткарылбастан биягы чоңдорго чейин, президентке чейин чогулуп алып, кайрылып аткандардын бир эле себеби экинчи тараптын уадада турбай аткандагы урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан уада бул эмне момундардагы эмне эң бир жанакындай табыла турган сыпаттардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди мына ошол эмне уада берсеңер, уадаңарга бекем болгула, уадасына бекем болгон инсандарга, уадада бекем турам деп гарантия бергендерге мен бейишти гарантия берем дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Аллазина юфуна биахдилла ва ла янқудуна ал-мисақ", уадасында, Аллахка берген уадасында бекем болгондор бар. "Вала янқудуна ал-мисақ", алар Кудайга берген уадасын бузушпайт дейт. Аллахка берген уадасында бекем болгон инсандар бар, алар уадасын бузушпайт. "Ва афу биахдилла иза ахаттум", эгер уада берген болсоңор, Аллага берген уадаңарда бекем тургула. "Вала танқудул аймана ба'да тавкидиха", Алланы кепил кылып уада бергенден кийин Кудайды кепил кылып, Кудайды ортого, мына Кудай көбө, Кудайым буюрса алдабаймын деп, Кудайды ортого коюп уада бергенден кийин уадаңарды бузбагыла деп Нахл сүрөсүнүн 91 аятында урматтуу мусулман бир туугандар бизди уадага бекем болууга чакырат. Ал эми Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Мариям сүрөсүнүн 54 аятында "Вазкур фил китаби Исмаил", Исмаил пайгамбарды, Ибрахим пайгамбардын баласы, курбандыктан жакшы билебиз, Ибрахим пайгамбар баласын мууздаган деп, Мына ошол мууздаган баласы Исмаил. Исмаилди эскергиле. Иннаху кана садикал ваад. Ал Исмаил уадасында бекем эле. Ва кана расулан набия. Ошол эле учурда уадага бекем, Аллахнын пайгамбары, Аллахнын элчиси эле дейт. Исмаил пайгамбар жаратканга берген уадасында, атасына берген уадасында, коомго берген уадасында бекем экендигин баяндап, Мариям сүрөсүнүн 54 аятында уадага бекем болгон Исмаилди бир эстеп көрбөйсүңөрбү дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, уада биз үчүн эмне эң бир жогорку деңгээлде экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халисан ва ман канат фихи хаслатун минхунна канат фихи хаслатун минан нифак. 4 нерсе бар. Бул 4 нерсе кимде боло турган болсо, кана мунафикан халисан, ал ачык айкын полноценный мунафик, 200 дейт. Кимде 4 нерсе болсо, ал 100% эмне мына ошол толук кандуу мунафиктардын катарына кирет. Качанга чейин мына ошол 4
sıfatı бар болса ал мұнафық, ошол 4 sıfatты ташаганга чейин ал мұнафық болып есептелинет. Иза утмина хана, ага аманат берилгенде аманатка кыянат кылат. Ва иза хаддаса казаб, сүйлөсө жалган сүйлөйт. Ва иза ахада гадар, уадасында турбайт. Ва иза хасама фажар, бирөөлөр менен келишим кылган болсо, эмне сүйлөгөндө жалганды айтат, келишим түзгөн болсо, келишимди бузат, талаша турган болсо, чектен чыгат дейт. Бирөөлөр менен талашканда чектен чыгат экен, келишимди бузат экен, сүйлөсө жалган сүйлөйт экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушуларын таштаганга чейин ал ачык айкын эмне мунафык дейт. Бизде бүгүн коомубузда дагы биз бир жабыркап аткан нерсе, мына ушул сыпаттардын тилекке каршы бардыгы биздин коомдо жайнап аткандагысы. Бирөөгө бир сүйлөп болбой калды. Бирөөгө бир эмне жанакындай бир көчөдө, коомдук жайларда башкада бир сөз кайтарсаң, кээде эркектер анча-мынча эмне жанакы чорныйларды жаман көрөт дейт. Булар уш чорный болуп кетти, башка болду, бандит болуп кетти деп. Анча-мынча залга каттаган спортсмендерди жаман көрүп жүрдүк. Билегинде күчү бар да ошонун үчүн ар кимди урат депчи. Бирок тилекке каршы бүгүн 100% эркек ыргачы дебестен аялдарыбыз, кыздарыбыз дагы, кампирлерибиз дагы маршруткада бирин-бири уруп, бир чекеден эле бир агрессивный, чекеден эле бир момундук сыпаты жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул 4 нерсе кимде табылса, мына ошолор ачык айкын ошол сыпаттарын таштаганга чейин мунафык дейт. Мына ошол 4 нерсе бүгүн биздин кампирлерде дагы, кыздарда дагы, аялдарда дагы табылып атат. Ал нерсе бирөөлөр менен кээ бир нерседе келишпестик кылып талашып кете турган болсо, чектен чыгат дейт. Чектен чыгып, бир болор-болбос бир сөздүн айынан бири-бирибизди уруп аткан, ал эмес классташын союп аткандардын бардыгы мына ушул биздин коомчулукта, биздин мечиттин айланасында болуп аткандагысы тилекке каршы, урматтуу мусулман бир туугандар, өкүндүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аддил аманата иля ман утиминак. Аманат болуп калган саңа, колуңда аманат болгон нерсени ээлерине тапшыр. Вала тахун ман ханак, вала тахун ман ханака. Саңа кыянат кылган адамга дагы кыянат кылбагын дейт. Саңа чыккынчылык кылганга дагы сен чыккынчылык кылбагын дейт. Жакшылыкка жакшылык ар адамдын кылганы, жамандыкка жакшылык эр адамдын кылганы. Таш менен урганды аш менен ур. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер. Мына ушунун бардыгы пайгамбардын хадиси, биздин ата бабалар макал-лакап менен бизге жеткирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам вала тахун ман ханак, саңа чыккынчылык кылган, саңа кыянат кылганга дагы сен кыянат кылбагын, сен ага адамча, момунча мамина кылгын дейт. Ал муслимуна аля шурутихим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уададагы жоопкерчиликти бүгүн көпчүлүгү эмне сакал менен алдайт, жоолук менен алдайт, Subhanallah, maşallah деген анча-мынча жанакындай дежурный сөздөр менен алдайт. Машалла, бул таксыр экен, намазкан экен, же жоолугу бар экен деп, бирок бүтүндөй бир коомду эмне жанакындай мошенничество менен башка менен акчасын алып, үйүн кылып бере албай калган, башка кылып койгон эжелерди көрдүк, жоолук салып алган, анча-мынча диний терминдер менен фирмаларды, башкаларды ачып алып, элди ушул күнгө чейин күйдүрүп келип аткандарды көрдүк, Мына ушулардын бардыгы, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал муслимун аля шурудихим, момундар уадасы менен момун дейт. Момундар уадасына карап бааланат дейт. Биз кээде мусулман экен, момун экен, таксыр менен жүрөт экен, дамыла менен жүрөт экен дейбиз. Же жоолугу бар экен дейбиз. Тилекке каршы мына ошолордун алдап аткандагысы, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булар эми убактылуу алдашы мүмкүн, же бул дүйнөдө алдашы мүмкүн. Бирок жараткандын астына барганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла имана лиман ла аманата лах. Аманаты жоктун ыйманы жок, ва дина лиман ла ахда лаху. Уадасы жоктун дини жок дейт. Аманаты жоктун ыйманы жок, уадасы жоктун дини жок дейт. Демек бүгүн сизге антип берем, мынтип берем деп нелерди гана уада кылып, бирок тилекке ашпай аткан болсо, алар 10 метр сакал коюп алабы, 100 метр хиджаб кийип алабы, алданбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына алар тууралуу кыска бир өзүнүн хадисинде аманатта турбайбы, анын ыйманы жок, уадада турбайбы, анын дини жок деп бизге мына бардыгын чечмелеп берди. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, Имам Малик имамул Мадина ба'дан наби, Пайгамбардан кийин Мадинанын имамы деген кличкасы бар Имам Маликтен келип, мына ошол шар'ий маселелер боюнча фатва сураганда, суроо сураганда, ал киши көп суроого ла адри билбеймин ва ла ухсин, ушул сурооңдун жообун эптей албайт экен, менен сураба дейт экен. О Имам Малик, сен жооп бере албасаң, сен айтпасаң ким айтат деп кайра келип такалагандарда, жамаат, сакалымдын узундугуна, селдемдин чоңдугуна карабагыла дейт экен. Билбеген нерсемди билбейм дейм да депчи. Бүгүн тилекке каршы сакал, жоолук бул нерселер эмне өзгө карапайым адамдарды эмне мына ошол динге болгон, ыйманга болгон, жоолукка болгон ак ниети бар, туура көз карашы бар,
бұл момун екен деп саңа ишенгендерді торға түшіргенге қайра бұл нәрсе эмне болуп калды бизге? Жанагы желе сыяктуу болуп калды. Капкан сыяктуу болуп калды. Сакал коюп алып, жоолук салып алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла имана лиман ала аманата лаху, аманаты жоктун иманы жок, уадасы жоктун дини жок дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах таала кереметтүү Кур'анда Исра сүрөсүнүн 34-аятында ва афу бил ахди иннал ахда кана мас'ула, уада берсеңер уадаңарга бекем болгула, уадага сурак болот дейт. Адамдарга уада берсеңер уадаңарда бекем тургула, уадага жооп бере турган күн келет дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Тилекке каршы убактылуу алдап максатка жетип, мына ошол жана жаңылыктарды көрсөң эми ушунчалык бир деңгээлде бир кыска ойлонуп калды. Кээ бир жана мошенниктер дейбизби, уурулар дейбизби, пайгамбардын хадисине таянып уадасында турбаган дини жоктор дейбизби? Анда машинаны алып буга сатып берип, изин жоготуп, мунан бирдемени алып тиге сатып берип, эми бир бүгүн бар жок камера, башка бар жок санариптешкен заман. Саңа ошого мошенниктер бир күндө болбосо 10 күндө бир тутула турган заман. Кайсыл жерде болбо бүгүн бүт сен даныйларың чыгып турат, көрүнүп турат. Бирок ошого карабастан убактылуу бир айга болсо дагы, 10 күнгө болсо дагы деп эптеп эле бир временный алдап бүгүнкү күнүнү ойлогон, анча-мынча эмне кыска ой жүгүрткөндөр бар. Эми бул дүйнөдө колго түшпөгөнүң менен, бул дүйнөдө жооп бербегениң менен жараткандын астына бара турганда жооп бере турган күн келет. Исра сүрөсүнүн 34-аятында ва ауфу бил ахд, уадаңарга бекем болгула, иннал ахда кана мас'ула, уадага сурак бере турган күн бар дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала башка бир аятта, Али Имран сүрөсү 76-аят, ва ауфу бил ахд инналлаха юхиббул муттакин, уада берсеңер уадаңарга бекем болгула, Аллах уадасында турган таквадарларды сүйөт дейт. Уадасында турган таквадарларды Аллах Таала сүйөт дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана, силер үчүн пайгамбарда өрнөк бар, үлгү бар дейт кереметтүү Кур'ан. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уадага бекемдигин, сөзгө бекемдигини баяндап, Абдулла ибн Аби ал-Хамса деген сахаба айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен мусулманчылык келгенге чейин эле анча-мынча соода сатык мамилебиз бар эле дейт. Мусулманчылык келген пайгамбар болгонго чейин эле алды сатты көз, эмне пайгамбар да соодагер болгон, мына ошондой эмне соодаларыбыз бар эле. Фабақият лаху бақиятан, ана менен пайгамбарга болгон бир аз бересе калып кетти. Фаваатуху ан атихи биха фи макани, мына ушул жерге эртең же эртеден кийин ушул жерге алып келем я Расулалла деп кеттим дейт. Сен мына менде калган нерсеңди эртең ушул жерге жеткирип берем деп бир орундукту белгилеп кеттик. Фанасайту яуми ва гади, ошол күнү, эртеси күнү, андан эртеси күнү пайгамбарга берген алып келем ушул жерде туруп тур деген сөзүмдү унутуп калыпмын дейт. Үчүнчү күн анан кийин жанагы пайгамбарга бериле турган нерсени алып алып чуркап барсам, фажуту фил яуми салис фаиза хува фи макани, пайгамбар ошол жерде олтуруптур дейт. Пайгамбар ошол жерде олтуруптур. Факал я фата лакат шакакта алайя, о жигит, мени сал кыйнап койдуң да 2 күндөн бери олтурам деди дейт. Мен эртеси күнү андан эртеси күнү унутуп калыпмын дейт. Үчүнчү күнү эстеп кетип, мен Мухаммадка беришим керек эле деп саллаллаху алейхи вассалам чуркап барсам, пайгамбар олтурган экен. Мына кечиресиз деп алып барсам, о жигит, мени 3 күндөн бери кыйнап койдуң да деди. Ана ха хуна мунзу саласин антазирук, мен 3 күндөн бери бул жерде сени күтүп атам деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, момун пайгамбардан өрнөк алгандар, пайгамбардын изинде жүргөндөр, пайгамбар менен бейиште бирге болом дегендер бүгүн жумага келип мешитте отурабыз. Демек, сүннөт дегенде ар кимибиз бүгүн өзүбүздүн табарыбызга гана керек болгон сүннөттөрдү билип алып, калганын коюп, кече интернетте мага кайра ташап атча жанагы кой баккандардын видеосунчу. Бул кой баккандарга каршы чыккандар пайгамбарга каршы чыккан экен депчи. Анан эми айтыла берсең болот канан кой дейсиң да, көбөлөн бардык эле нерсеге эмне кыла бербейин депчи. Пайгамбардын сүннөтү күнүмдүк жашоодо толтура. Пайгамбардын сүннөтү күнүмдүк жашоодо толтура. Сен пайгамбардын сүннөтүнө эмес, пайгамбардын өзүнө бир канча жолу каршы чыктың. Анан бир кой баккандарга каршы чыккандарды пайгамбарга каршысың деп жала жабат. Сен пайгамбардын сүннөтүнө эмес, өзүнө, динге, Кур'анга бир канча жолу каршы чыккан өзүчү. Эми атын айтсаң, эми дагы ыйлап чыгат. Хасан ал-Басри айтат: "Мен кана ю'мину билляhi вал яумил ахир фальяфи би ахди." Кимде ким Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, уадасына бекем болсун дейт. Өзүнүн уадасын
атқарсын дейді, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6 нерсеге кепилдик бергиле, 5 кепилдик берем dedi. Биринчиси сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө, экинчиси уада берсеңер уадаңарга бекем болгула dedi. Аятул мунафиқ салас, munafiqtin belgisi 3. İza vaada ahlaf, uada verse uadanı buzat, ve iza hadasa kazib, söylese jalgan söylet, ve iza utmina khana, amanat berilgende amanatqa kıyanat kılat, hurmatlı musulman bir tuğandar. Alemi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem 3. Mana oşal 6 nersenin 3.'sü ve addu iza utmintum, eğer amanat berilingen bolsa amanatты eğlerine jetkirgile deydi. Allah Taala Mu'minun degen keremetli Kur'an'da süre var. Mana oşal Mu'minun süresinin algaçkı 10-11 ayatında çınıgı mu'minlardan sıfatını bayandaydı. Mana oşal tezlik men oşal ayatlarda okup ötem. Mana oşal ayatın başlanışında Mu'minun süresinin başında ele qad aflahal mu'minun çındığında iyilige jetti. Beşlik boldu mu'minlar. Qaysıl mu'minlar? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Birinci, alar namaz okuganda Kudaydan korku okşat. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Alar uşak, jalgan, jala sözlerden alыс boluşat. Vallazina hum lizakati fa'ilun. Alar akçası olgan bolsa, bay olgan bolsa zeketin berişet. Vallazina hum li furujihim hafizun. 5. ayatında alar özlerinin uyattığı cerlerini saktaydı. İlla ala azvacin ve melekat eymanukum fe innahum gayru malumin. Alar özlerinin ayaldarı menen gana oşol janakınday töşekte oturgan işti kılat. Je kol astında janakı kuldarına dep, hem kul zamandık bugün yok. Ayaldarı menen gana jakındık kılat, zinaga barbayt. Vallazina hum ala salatihim yuhafizun. Salavatihim yuhafizun. Alar namazlarını ayavay bekem saktaşat, kaltırbay okuşat. Ulaika humul varisun. Alar Allah Taala'dan emne muras alışat, sıylık alışat. Allazina yarisunal firdausa hum fiha halidun. Alar jaratkan Allah Taala'dan ulu Allah Taala'nın nimetı olgun Firdaus beyişine iyilik kılışat, muraskar boluşat deydi, hurmatlı musulman bir tuğandar. Addel amanata faqad kutibe lehul falah. Kimde kim? Men addel amana. Kim amanatты bekem atkargan bolsa, amanatqa kıyanat kılbagan bolsa, al adamlarga kutulu, alemi amanatqa kıyanat kılgandarga jaratkandan asına varganda tutulu var ekendigin hurmatlı musulman bir tuğandar esten çıgarbaylı. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip, ya Resulallah, meta sa'a, kıyamet kaçan bolat dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iza dayya'atil amana fantaziris sa'a, amanat jogolgon bolsa, amanatqa kıyanat kılmay küçögön bolsa, kıyamatты kütöver dedi. Ama kıyamet kaçan bolat ya Resulallah? Adamlar amanatqa kıyanat kılıp kalgan uçurda bolat dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste menen kıyamat uşunday deydi. Men keldim, uje menin arkamdan uje kıyamat geldi degen söz. Anda merdag 14 kılım öttü. Peygamberimizden keyin kelip suraganda başka bir hadiste ya Resulallah metasa kıyamat kaçan dese sen kıyamatga emne dayardadın deydi. Ya Resulallah eç nersem dele jok, biroq Allah jana peygamberdi süyöm dedi. Kim kimdi süyse kıyamatda oşonu men çoğu bolat dedi. Mana başka bir hadiste ya Resulallah kıyamat kaçan dediler. Amanat jogolgonda dedi. Başka bir hadiste başka bir sahaba geldi ya Resulallah kıyamet kaçan dediler. Men mata fakat kama kıyamu. Kim ölgen bolsa kıyamatı boldu dedi. Ölgen adamın kıyamatı boldu dedi. Demek hurmatlı musulman bir tuğandar, amanat jogolgonda kıyamet jakındayt deydi. Kuday saktasın, bizden qoğum bugün amanat degen nerseni, uada degen nerseni, jalgan, jala, gıybat degen nerseni emne sartirovka kılıp sortay albay kaldık. Kuday saktasın. İnna Allaha ya'muru an tu'adul amanata ila ahliha. Nisa suresi 58. ayet. Allah Taala silerdi amanatı öz ellerine tapşırışınarga buyruk beret deydi. Hurmatlı musulman bir tuğandar, amanat degende bugün bizden jaratkan Allah Taala bergen tilimiz amanat, gıybattan, jalgandan saktaylı. Közübüz amanat, jaman nerseni karagandan tiyalı. Kolubuz amanat, aramdı, buzukuluktu, başkanı karmagandan je mana oşol günögö buzukulukka bir kol koygondan tiyilalı. Allah Taala bergen mana oşol uyattu jeribiz dagı amanat. Anı mana oşol zina menen buzukuluk menen kalaganda yarki menenemne faydalana örgen dagı bolbayt. Hazreti Umar radıyallahu taala anhu aytat, "Halakallahu farjal insan." Allah Taala insandın uyattu jerin jaratıp Allah Taala insandın uyattu jerin jarattı dagı faqala lahu, anan oşol insanga qarap turup aytdı, "Hazi amana indak fahfazha." Bu men taraptan sana berilgen amanat, bu uyattu jerin. Bu nerseni bekem saktagın degen deydi. Allah Taala uyattu jerin jaratıp, "O pendem, bunu men sana amanat kılıp berip atam. Bu nerseni bekem saktagın" degen deydi, hurmatlı musulman bir tuğandar. Demek süйлөсөк чындык, уада берсек уадаға бекем тұру,
Кимдир бирөөдөн аманат алган болсок, жоопкерчилик жүктөлгөн болсо, ошол жоопкерчиликке бекем болуу. Бул дагы биздин мойнубуздагы милдеттерден. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан 4-нчү нерсе бул вахфазу фуружакум, уяттуу жериңерди сактагыла дейт. Кулил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфаз фуружахум, залика азка лахум, инналлаха хабирун бима яснаун. Нур сүрөсү 30-нчы аят. Айткын момундарга көздөрүн сактасын, уяттуу жерлерин сактасын. Мына ошол нерсе өздөрү үчүн жакшыраак. Инналлаха хабирун бима яснаун. Аллах алардын кылып аткан иштеринин бардыгынан кабардар дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, момундар көзүн сакташ керек экен, уяттуу жерин сакташ керек. Эгер андай кылбай турган болсо, инналлаха хабирун бима яснаун. Аллах таала силердин кылып аткан ишиңердин бардыгынан кабардар дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал эми мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уяттуу жерди сакташ боюнча, көздү сакташ боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан тарбия алган, сабак алган бир кичинекей жаш баланын окуясы менен анан кыскача акыркы эки немеге токтолуп туруп сөзүмдү жыйынтыктаймын. Пайгамбарыбыздын тарбиясын алган 13 жашар тарыхчылар 13-14 жаштагы бала деп айтат. Салаба ибн Абдурахман пайгамбардын тарбиясын алган, пайгамбардын почтальону деп айтылган, мына ошондой бир лакап менен пайгамбардын кызматчысы болгон 12-13 жаштагы Салаба деген бала. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бирине бул жигитти жумшаса, Мадинанын көчөлөрүндө барат. Бүгүн анча-мынча ажылыкка, умрага баргандар көрөт. Макка и Мадинада архитектура өнүгүп, аябай бийик имараттар. Ал эми 14 кылым мурда пайгамбардын доорунда камыштан болгон, улайдан болгон үйлөр, ал эми эшиктери акфа башка эмесе, жанакында эмне, ошо камыштан же материал тартып койгон эшиктер. Салаба 13 жашар бара, жолдо баратып, шамал, жамгыр болуп, мына ошол бүгүнкүдөй забор, коргон, пескоблок дагы жок. Бир огородко караса, шамал болуп, үйдүн жанакы пардасы, эшиги ачылып кетип, ичинде жуунуп аткан бир ошол доордун аялынын жылаңач денесине көзү түшүп кетет. Бир көзү түшкөндөн кийин көзүн алып качат дагы. Пайгамбар мени бир ишке жумшаса, мен көзүмдү сактап түз басып барбастан, жолдо баратып, чоочун аялдын денесине, үйүндө жуунуп аткан аялды карап койдум дейт. Аллах таала пайгамбарга аят түшүрдү, мен шерменде болдум, уят болдум. Бул күнөөкөр көздү пайгамбар көрбөсүн дейт. Биз бүгүн миңдеген күнөөнү кылып коюп, эртең кыяматта я Расулаллах, мен сенин шуңкар деген үммөтүңмүн. Керек болсо имам элем, дамыл элем, мени куткар деп, уялбай барам деп, мына ошол эмне даяр турабыз. Тырнактын үстүнө, чачтын үстүнө чейин күнөө, Куда караса кыяматта пайгамбар таа ойласам чакасына бекем жабышам, мени ham куткар деймин деп жүрөбүз. Ал эми 13 жаштагы Салаба бир күнөө кылып коюп, аны дагы атайлаган жок. Көзү чалгып кетип, пайгамбардан уялып качып кетет. Арадан 40 күн өтөт. Аллах таала Жебреил периштени жөнөтүп, "О Мухаммад, Салабаны алып келгин. Анын күнөөсү жок. Мекке менен Мединанын ортосунда бир тоодо үңкүрдүн ичинде жашынып отурат" дейт. Азирети Умар менен Абдурахман ибн Ауфту жөнөтөт пайгамбарыбыз. Барып ошол жерден таап келди деп. Барса эч ким жок, бир койчуман кой кайтарып жүрөт. Жана кой кайтарган койчуманга барып, бир жаш баланы көрбөдүң, моундай десе, койчуман айтат, "Силер тозоктон коркуп, пайгамбардан уялып, тооба кылып, ыйлап, 40 күндөн бери ачка жүргөн жаш баланы издеп келипсиңер да" дейт. Азирети Умар, "Сен аны таанисың, кана ал бала" десе, "Мен жанымда олтуруп турсаңар, ал бала шамдан кийин пайда болот" дейт. Күндүзү үңкүргө кирип тооба кылат, кечинде чыгып, айдын жарыгында Кудайга ыйлап тооба кылат дейт. Шамдан кийин түшүп келип, мен эчкилердин, койлордун үстүнөн саап берем. Бир чыны ичип алып, эртеси күнү кечке чейин ошол азыкага жетет дейт. Азирети Умар жана койчуманын алдында олтурса, караңгы киргенден кийин заңгырап тоодон ыйлаган жигиттин үнү чыгат, чуркап келип, койчуман сүттү саап бергенден кийин сүттү ичип калтырап титиреп, жарымын ичип, жарымын төгөт. Азирети Умар шат колуна карап, "О Салаба, эмне мынтип өзүңдү кыйнайсың? Пайгамбар жөнөттү, Кудай тообаңды кабыл кылды, жүр кеттик" дейт. 13 жаштагы бала пайгамбар менен эмне күнөө кылгандыгымды айттыбы дейт. "Жок, Салаба, сенин күнөөңдөн башкадан кабарыбыз жок, бирок Кудай тообаңды кабыл кылгандан кабар бар. Жабраил периште сени издетип жөнөтүп, Аллах таала кабар берди" дейт. Бул күнөөкөр жүздү пайгамбар көрбөсүн, барбаймын дейт. Азирети Умар күчкө салып, "Жүр балам, Алла пайгамбар алып кел" деди, аны алып барат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "О Салаба, келдиңби? Кел барам, кыжалат болбо, сен күнөөкөр эмессиң, Аллах тообаңды кабыл кылды" десе, "Я Расулаллах, бул күнөөкөр жүздү берекелүү денеңе тигизбечи" деп үйүнө кетет. Бир жума өткөндөн кийин пайгамбарыбыз, Салаба көрүнбөйт да, дагы эле келип айтат мешитке дейт. "Я Расулаллах, Салабадан тез кабар алың. Салаба өлүм төшөгүндө жатат" дейт. Ажал менен алышып атат дейт. Пайгамбарыбыз чуркап барса, "Я Расулаллах, бул күнөөкөр отурган, күнөөкөр бар жерге кирбечи" дейт. Пайгамбарыбыз, "Эй балам, өзүңө кел, Аллах тообаңды кабыл кылды, кел бери" деп кучактап, "Я Расулаллах, бул күнөөкөр дене сенин берекелүү денеңе тийбесинчи" дейт. "Эмне болду о балам" десе, "Я Расулаллах, бүтүндөй денеме ийне сайгандай сайгылап атат" дейт.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "О балам, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расул", келме қайталағын ажалың келіп тұр дейді. Пайғамбардың қолында келме қайталап жан береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жуып, өзі кепіндеп, өзі жаназасын оқиды. Саалабаның жаназасынан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пұтының ұшыменен басады. "Я Расулаллахым, не болды?" десе, "Адаттан тыш бүгін пұтының ұшыменен басасыз да, Саалабаның жаназасына түскен періштелердің көптігінен жерде пұт қойғанға жай қалбай қалды" дейді. Урматты мұсылман бір туғандар, 13 жашар бала байқауастан жолда баратып көріп қалды. Бізге оқшап бүгін бияқа Google-ға жазып, башқаға жазып көрген жоқ. Қайра көрген жоқ. Бұл жақтан адресін алып барған жоқ. Аялын біліп қоясын, башқа қылып қоясын деп чорныйға кіргізіп қойып, скрытый қылып қойып, жазып башқа қылып зына қылған жоқ. Байқауастан бір жол көріп қалып, ошол күнөөдөн уялып, bir günönün ısıtması, bir günönün mana ошол күйүтү менен бүгүнкү биздин тил менен айтканда инсульт, инфаркт алып, дүйнө менен кошо айтышып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 6 нерсеге убада бергиле, мен силерге 5 убада берем дейт. Мына ошол 6 нерсенин биринчиси, урматтуу мусулман бир туугандар, бул сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө, убада берсеңер убадаңарга бекем болгула. Экинчиси, аманат берилсе аманатка кыянат кылбагыла, уяттуу жериңерди сактагыла. Төртүнчүсү, бешинчиси көзүңөрдү сактагыла, алтынчысы колуңарды тыйгыла дейт. Subhan rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Жараткан Аллах Таала өзүнөн жалбарып суранарыбыз, ыйман исламда барыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Пайгамбар уада кылган мына ошол 6 сыпаттын чыныгы момундардын бардыгына насип кыл. Жараткан Аллах Таала өзүң бизди арамдан сакта, зынадан сакта. Аллахым, мына ошол зынаның көз зынасы бар, кол зынасы бар, пут зынасы бар, Оğuz zınası var, til zınası var. Mana ошол зынанын бүтүндөй апаттарынан, түрлөрүнөн сакта. Жараткан Аллах Таала өзүң бардыгыбызды ыйман исламда, мечит жолунда кадамдарыбызды бекем кылгының. Аллахым, бул берекелүү жамаатты өзүң буга чейин күнөөкөр болгон болсок, бүгүн жума күндө өзүңө тооба кылдып күнөөлөрүбүздү кечиргин. Мындан аркы жашообузду күнөөсүз жашаганга бардыгыбызга өзүң насип эткин я Раббана Раббал Аламин. Аллахым, бул аталардан, агалардан, өзүң сүйгөн инсандардан дуа үмүт кылган инсандар бар. Ошолордун бардыгына Аллахым мына ошол шифа бергиниң. Ооруп аткандарга шифа бер, карыздарларга өзүң жардам бер. Кимдин жүрөгүндө кандай максат болгон болсо өзүң кабыл кылгын. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.